17 bölüm. Дөөт өз үйүндө жашап турганда Натан пайгамбарга мен кедир жыгачынан салынган үйдө турам. Ал эми Теңирдин келишим сандыгы чатырдын астында турат деди. Натан Дөөткө жүрөгүңдө эмне болсо ошонун баарын жаса, анткени Кудай сени менен деди. Бирок ошол түнү Натанга Кудайдан мындай сөз болду. Бар, менин кулум Дөөткө айт. Теңир мындай дейт: мен жашай турган үйдү сен курбайсың. Анткени мен Исраил уулдарын алып чыккан күндөн бүгүнкү күнгө чейин үйдө жашаган жокмун. Чатырдан чатырга, турак жайдан турак жайга көчүп жүрдүм. Бүткүл Исраил уулдары менен кайсы гана жерде жүрбөйүн, менин элим Исраилди кайтарууга өзүм дайындаган Исраилдин уруусуна эмне үчүн мага кедирден үй куруп бербейсиңер деп айттым беле. Азыр менин кулум Дөөткө Себайот Теңир мындай дейт дегин: менин элим Исраилга жол башчы болушуң үчүн мен сени койгороодон алгам. Сен кайда барсаң да, бардык жерде сени менен болдум. Сенин алдыңда бардык душмандарыңды кырдым. Сенин атыңды чыгарып, жер үстүндөгү улуу адамдар сыяктуу даңктуу кылдым. Мен өзүмдүн элим Исраил үчүн жер даярдайм. Аны жайгаштырам, ал өз жеринде бейпил жашайт. Ошондон кийин эч ким анын тынчын албайт. Өз элим Исраилга башкаруучуларды койгон күндөн тартып, кара ниет адамдар аларды кысымга алып келишкен. Мындан ары андай болбойт. Мен сенин душмандарыңдын баарын моюн сундурам. Теңир сенин үйүңдү өзү тургузарын сага кабарлайм. Күнүң бүтүп ата бабаларың жаткан жайга кеткениңде, сенин ордуңа мен сенин тукумуңду, уулдарыңдын бирин коем. Анын падышачылыгын бекемдейм. Ал мага үй тургузат. Мен анын тагын түбөлүккө бекемдейм. Мен ага ата болом, ал мага уул болот. Сенден мурунку падышаны өз райымымдан ажыраткандай, аны өз райымымдан ажыратпайм. Мен аны өз үйүмө жана өз падышачылыгыма түбөлүккө коем. Анын тагы түбөлүккө бекем болот. Натан бул сөздөрдүн баардыгын көрүнүштү толугу менен так өзүндөй кылып Дөөткө айтып берди. Дөөт падыша келди да Теңирдин алдына туруп мындай деди: Кудай Теңирим, сен мени ушунча көтөргүдөй мен киммин? Менин тукумум ким? Бирок сенин көзүңө бул да аз көрүндү, Кудайым. Өз кулуңдун тукумунун келечеги жөнүндө айттың. Мени улуу адамдай көрдүң, Кудай Теңир. Сен өз кулуңду ушунча көкөлөттүң. Сенин алдыңда Дөөт дагы эмне дейилат? Сен өз кулуңду билесиң. Теңир өз жүрөгүңө жаккан, өз кулуңа бардык улуулукту көрсөтүш үчүн сен ушул улуу иштерди кылып жатасың. Теңир өз кулагыбыз менен уккандарыбыз боюнча сага тең келген эч ким жок. Сенден башка Кудай жок. Жер жүзүндө сенин элиң Исраилдай эл барбы? Кун төлөп, өзүңө эл кылып алыш үчүн Мисирден куткарган өз элиңдин алдында элдерди кууп чыгып, өз ысымыңды улуу жана коркунучтуу кылыш үчүн жер үстүндөгү жалгыз ушул элге өзүң келгенсиң. Сен өз элиң Исраилди түбөлүккө өзүңдүн элиң кылып алдың. Сен Теңир анын Кудайы болдуң. Ошондуктан эми, о Теңир, өзүңдүн кулуң тууралуу жана анын тукуму тууралуу айткан сөзүңдү түбөлүккө бекемде. Өзүң айткандай кыл. Сенин ысымың кылымдарга жашасын, түбөлүккө даңазылансын. Себайот Теңир, Исраилдин Кудайы, Исраилдин үстүндө турган Кудай дешсин. Сенин алдыңда өз кулуң Дөөттүн тукуму бекем болсун. Анткени сен менин Кудайым, өз кулуңа анын үйүн тургузаарын ачып бердиң. Ошондуктан сенин кулуң сенин алдыңда сыйынууга батынды. Теңирим, сен Кудайсың. Азыр сен өз кулуң тууралуу ушундай жакшы нерсени айттың. Сенин алдыңда түбөлүк болуш үчүн өз кулуңдун тукумуна батаңды бере башта. Теңир, эгерде сен бата берсең, анда ал түбөлүккө баталуу болот. 4 бөлүм. Ортоңордогу чыр-чатак талаш тартыш кайдан чыгат? Дене мүчөлөрүңөрдө согушуп жаткан кумарларыңардан эмеспи? Каалап жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар. Киши өлтүрүп көр албастык кылып жатасыңар, бирок эч нерсеге жата албай жатасыңар. Талашып, тартышып, чатакташып жатасыңар, бирок ала албай жатасыңар, анткени сураган жоксуңар. Сурасаңар да ала албай жатасыңар, анткени жакшы нерсе үчүн эмес, өзүңөрдүн кумарларыңарды канааттандыруу үчүн сурап жатасыңар. Бузуктук кылуучулар, бул дүйнө менен болгон достук Кудайга каршы кастык экенин билбейсиңерби? Бул дүйнө менен дос болууну каалаган адам Кудайдын душманы болуп калат. Же силер ыйык жазуудагы Кудай ичибизге салган рух кызганчаактык менен сүйөт деген сөз жөн эле айтылган деп ойлойсуңарбы? Бирок ал көп райым кылат. Ыйык жазууда Кудай текеберлерге каршы турат, ал эми момундарга райым кылат деп айтылган. Ошондуктан Кудайга моюн сунгула, шайтанга каршы тургула, ошондо ал силерден качат. Кудайга жакындагыла, ошондо ал силерге жакындайт. Күнөөкөрлөр, колуңарды тазалагыла, эки ойлуулар жүрөгүңөрдү тазалагыла. Кайгыргыла, ыйлагыла, боздогула, күлгөндүн ордуна ыйлагыла, кубангандын ордуна кайгыргыла. Теңирдин алдында моюн сунгула, ошондо ал силерди көтөрөт.
Бир туугандарым, бири-бириңерди жамандабагыла. Ким бир тууганын жамандаса же соттосо, ал мыйзамды жамандап, мыйзамды соттогон болот. Эгерде сен мыйзамды соттоп жатсаң, анда мыйзамды аткаруучу эмес эле соттоочусуң. Мыйзам чыгаруучу да соттоочу да бирөө. Ал куткара да, жок кыла да алат. Жакыныңды соттогудай сен кимсиң? Бүгүн же эртең баланча шаарга барып, ал жерде 1 жыл жашап, соода кылып пайда табабыз дегендер. Кулак салгыла. Силер эртең эмне болорун билбегендер, силердин өмүрүңөр эмне? Пайда болуп кайра тез эле жок болуп кеткен буу. Анын ордуна Кудай буйрса аман болсок, тигини же муну кылабыз дешиңер керек эле. Бирок силер текебер болгондуктан курулай мактанып жатасыңар. Мындай курулай мактанчаактыктын баары жаман нерсе. Демек, ким жакшылык кылуу керек экендигин билип туруп, жакшылык кылбаса, ал күнөө кылган болот. Жунус 1-бөлүм. Амитай уулу Жунуска Теңирден мындай сөз болду. Тур, улуу шаар Нинебеге барып, ошол шаар жөнүндө пайгамбарчылык кыл. Анткени анын мыйзамсыз иштери мага жетти. Ошондо Жунус Теңирдин жүзүнөн Таршышка качып кетмекчи болду. Ал туруп Жапага келди да, Таршышка жөнөп жаткан бир кемени таап, жол акысын төлөдү. Теңирдин жүзүнөн качып, Таршышка алар менен бирге кетиш үчүн кемеге түштү. Бирок Теңир деңизге катуу шамал жөнөттү. Ошондо деңизде катуу бороон башталып, кеме талкалана турган болду. Кеме айдоочулардын үрөйү учуп, ар ким өз кудайын чакырды. Анан алар кемени жеңилдетиш үчүн андагы жүктү деңизге ыргыта башташты. Жунус болсо кеменин ылдый жагына түшүп, жатып уктап калган эле. Ошондо кеме башчысы ага келип, "Сен эмне уктап жатасың? Тур, өз кудайыңды чакыр. Балким Кудай бизди эске алып өлбөй каларбыз" деди. Анан алар бири-бирине "Жүргүлө, өкчөмө таш ыргытып, кимдин айынан ушул кырсыкка кабылып жатканыбызды билели" дешти. Өкчөмө таш ыргытышты, ал Жунуска түштү. Ошондо андан "Айтчы, бул кырсыкка кимдин айынан кабылдык? Эмне иш кыласың? Кайдан келе жатасың? Кайсы өлкөдөнсүң? Кайсы элденсиң?" деп сурашты. Жунус аларга "Мен евреймин, деңизди жана кургактыкты жараткан асмандагы Кудай Теңирден корком" деп жооп берди. Жунустун айтып бергенинен улам алар аны Теңирдин жүзүнөн качып бара жатканын билишти. Ошондо алардын үрөйү учуп, ага "Эмне үчүн мындай кылдың?" дешти. Анан алар андан "Деңиз тынчыш үчүн биз сени эмне кылышыбыз керек?" деп сурашты. Анткени толкун күчөп бара жаткан эле. Жунус аларга мындай деди: "Мени алып деңизге ыргыткыла. Ошондо деңиз тынчыйт. Анткени бул катуу борон менин айымдан болуп жатканын билем." Бирок ал адамдар кургактыкка жетиш үчүн баардык күчү менен калак шилтей башташты. Бирок жете алышкан жок, анткени деңизде аларга каршы толкун күчөдү. Ошондо алар Теңирди чакырып: "О Теңир, сенден суранабыз. Бул адамдын жаны үчүн биз кырылып калбасак экен, жазыксыз канды мойнубузга сала көрбө. Анткени сен, Теңир, өзүңө эмне жакса ошону кылдың" дешти. Анан Жунусту алып деңизге ыргытышты. Ошондо деңиздеги толкун басылды. Ошондо бул адамдар Теңирден абдан коркуп калышты. Теңирге курмандык чалышты жана убадаларды беришти. 6-бөлүм. Ишемби күндөрдүн биринде Иса шакирттери менен эгин талаасынан өтүп бара жатты. Шакирттери буудайдын баштарын үзүп алып, колдору менен ушалап жеп бара жатышты. Кайсы бир фарисейлер "Эмне үчүн силер ишемби күнү кылууга болбой турган ишти кылып жатасыңар?" деп сурашты. Иса аларга "Дөөт пайгамбар жана анын жанындагылар ачка болушканда эмне кылгандарын окуган жок белеңер? Ал Кудай үйүнө кирип, кыйык кызмат кылуучулардан башка эч ким жегенге болбой турган нан курмандыктарынан алып жеп, жанындагы кишилерге да бербеди беле?" деп жооп берди да, "Адам уулу ишемби күндүн да кожоюну" деди. Ишемби күндөрүнүн дагы биринде Иса синагогага келип элди окутту. Ал жерде оң колу шал болуп калган бир адам бар эле. Мыйзам окутуучулар менен фарисейлер Исаны айыпташ үчүн шылтоо издеп, ал ишемби күнү айыктырар бекен деп карап турушту. Алардын оюн билген Иса бир колу шал болуп калган адамга "Ордуңан туруп ортого кел" деди. Ал ордунан туруп ортого келди. Иса аларга мындай деди: "Мен силерге суроо берейин. Ишемби күнү жакшылык кылуу керекпи же жамандык кылуу керекпи? Жанды куткаруу керекпи же өлтүрүү керекпи?" Алар унчугушкан жок. Иса аларды бир карап алды да, жанагы кишиге "Колуңду сунчу" деди. Ал колун сунду. Ошондо анын колу айыгып, экинчи колундай болуп калды. Алар аябай ачууланып, Исаны эмне кылсак деп өзара акылдаша башташты. Ошол күндөрдүн биринде Иса сыйынуу үчүн тоого чыгып, түнү бою Кудайга сыйынды. Таң атканда ал шакирттерин чакырып алып, алардын ичинен 12-ни тандады да, аларды элчилер деп атады. Алар Петр дегенде ысым коюлган Шимон, анын бир тууганы Андрей, Жакып менен Жакан, Филипп жана Бартоломей, Матай, Томас, Алпейдин уулу Жакып жана Зилот деген атка конгон Шимон, Жакыптын уулу Жүйүт жана кийин чыккынчы болуп кеткен Жүйүт Искариот.
Иса алар менен бирге тоодон түшүп, бир түз жерге келди. Көптөгөн шакирттери жана бүткүл Жүйүт аймагынан, Иерусалимден, деңиз боюндагы Тир жана Сидон шаарларынан келген көп эл анын жанына чогулду. Алар анын сөзүн угуу үчүн, оорларынан айыгуу үчүн келишкен эле. Жин оордан азап чеккендер да келип айыгып жатышты. Элдин баары Исага колдорун тийгизүүгө аракет кылып жатышты. Анткени андан чыккан күч бардыгын айыктырып жатты. Ошондо Иса шакирттерин карап мындай деди: "Руху жакырлар, бактылуусуңар. Анткени Кудайдын падышачылыгы силердики. Азыр ачка жүргөндөр бактылуусуңар, анткени тоесуңар. Азыр ыйлап жүргөндөр бактылуусуңар, анткени күлөсүңөр. Адамдар силерди адам уулу үчүн жек көрүп, элден бөлүп, кордоп, жаманатты кылса, бактылуусуңар. Ошол күнү сүйүнгүлө, кубаңгыла, анткени силердин асмандагы белегиңер чоң. Пайгамбарларга да алардын ата-бабалары ушундай мамиле кылышкан. Ал эми байлар, силерге кайгы, анткени өзүңөрдүн көңүл соорота турган нерсеңерди алгансыңар. Азыр курсагы ток жүргөндөр силерге кайгы, анткени ачка болосуңар. Азыр жыргап күлгөндөр силерге кайгы, анткени боздоп ыйлайсыңар. Эгерде силерди элдин баары мактаса, силерге кайгы, анткени алардын ата-бабалары жалган пайгамбарларга ушундай мамиле кылышкан. Мени угуп тургандар, силерге айтамын, душмандарыңарды сүйгүлө, силерди жек көргөндөргө жакшылык кылгыла. Силерди каргагандарга батаңарды бергиле, силерди кордогондор үчүн сыйынгыла. Оң жаакка чапканга сол жаагыңды да тос, сырт кийимиңди тартып алганга көйнөгүңдү да бер. Сураган адамга бер, бергениңди кайра сураба. Адамдардын өзүңөргө кандай мамиле кылышын кааласаңар, силер да аларга ошондой мамиле кылгыла. Эгерде өзүңөрдү сүйгөндөрдү гана сүйсөңөр, силерге кайдагы сыйлык? Күнөөкөрлөр деле өздөрүн сүйгөндөрдү сүйүшөт. Эгерде өзүңөргө жакшылык кылгандарга гана жакшылык кылсаңар, силерге кайдагы сыйлык? Күнөөкөрлөр деле ошентишет. Эгерде кайтарып бере ала турган адамга гана карызга берсеңер, силерге кайдагы сыйлык? Анткени бергенин кайтарып алуу үчүн күнөөкөрлөр да күнөөкөрлөргө карызга беришет. Ал эми силер душманыңарды сүйгүлө, жакшылык кылгыла, эч нерсе күтпөстөн карызга бергиле. Ошондо чоң сыйлык аласыңар жана бардыгынан жогору тургандын уулдары болосуңар. Жакшылыкты билбегендерге да, кара ниеттерге да ырайым кылат. Ошондуктан атаңар кандай боорукер болсо, силер да ошондой боорукер болгула. Айыптабагыла, ошондо өзүңөр да айыпталбайсыңар. Соттобогула, ошондо өзүңөр да соттолбойсуңар. Кечиргиле, ошондо силер да кечирилесиңер. Бергиле, ошондо силерге да берилет. Жакшы ченем менен ченеп, ыкшап, бастырып, ашыра толтуруп, этегиңерге төгүшөт. Анткени кандай ченем менен өлчөп берсеңер, силерге да ошондой ченем менен өлчөнүп берилет. Аларга дагы мындай үлгү насаат аңгем айтты. Сокур сокурду жетелеп жүрө алабы? Экөө тең чуңкурга түшүп кетпейби? Шакирт өз устатынан жогору болбойт, бирок үйрөнгөндөн кийин ар бир шакирт өз устатындай болот. Сен эмне үчүн өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөйсүң да, бирөөнүн көзүндөгү кыпынды көрөсүң? Сен өз көзүңдөгү дөңгөчтү көрбөй туруп, "Кел бир тууганым, көзүңдөгү кыпынды алып салайын" деп кантип айта аласың? Эки жүздүү адегенде өз көзүңдөгү дөңгөчтү алып сал, ошондон кийин гана бир тууганыңдын көзүндөгү кыпынды кантип алып салуу керектигин билесиң. Жакшы дарак жаман жемиш бербейт. Жаман дарак жакшы жемиш бербейт. Ар бир дарак жемишинен билинет. Анткени тикенектен анжир, бадалдан жүзүм теришпейт. Жакшы адам жүрөгүндөгү жакшы казынасынан жакшы нерсе алып чыгат. Жаман адам болсо, жүрөгүндөгү жаман казынасынан жаман нерсе алып чыгат. Анткени адамдын жүрөгү эмнеге толуп ташыса, оозу ошону сүйлөйт. Эмнеге силер мени теңир, теңир деп чакырасыңар да айтканымды кылбайсыңар? Мага келип сөздөрүмдү угуп аткарган адам кимге окшош экенин силерге айтып коеюн. Ал жерди терең казып, пайдубалын таштан коюп, үй курган адамга окшош. Суу ташкындап үйдү каптаганда үй козголгон жок, анткени анын пайдубалы таштан болчу. Ал эми сөздөрүмдү угуп, бирок аткарбаган адам үйүн жердин эле үстүнө пайдубалсыз курган адамга окшош. Суу ташкындап үйдү каптаганда үй ошол замат кыйрады. Ал үй зор кыйроого учурады.